Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен балдарыбызды кантип шыктандырабыз деген темада сүйлөшкүм келип жатат. Балдарыбызды эмне себептен мектепке барганда эле оку дегенди жаман көрүп калат, китепти ал десе эле ушул китепти кармагысы келбейт, ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Буга эмнелер себеп болот? Негизи бала эволюциялык өсүүсүндө алгач эмгектеп жүрмөлөйт, андан кийин кас турууга аракет кылат, андан кийин анан өз алдынча басууга аракет кылып басып калат. Ошол баскандан кийин бала ошол кезде баардык нерсеге кызыгып турган кези болот. Ал ар нерсени кармалап, эмелерди төгүп чачып, сындырып баштаганда үйдөгүлөр анын коопсуздугун ойлоп, муну кармалаба, буга тийбе, бул ысык, колуңду тарт деп ар түрдүү коркутууларды айтып балдарды чектей беребиз да биз. Албетте бул үй чачылбасын, бирдеме сынып калбасын деп ойлойбуз, бирок биз ошону менен баланын эркине чек коюп атканыбызды өзүбүз түшүнбөй калабыз да. Мисалы, китептерди чачып жаткан 3 жаштагы балага китептерге тийбе, эмне кылгансың, буга чиймелеп салганыңды кара, тытып салыптырсың деп кыйкырып уруша берсе, анан дагы тез кайталанса, ал китептер жакында эле турат да, анан бала улам тийишет, анан кайрадан кайталап эле апа уруша берсе, бала эч нерсени тийишпей, изилдебей, карабай, кызыкпай калат да. Анан ошол себепте жанагы бала мектепке барганда мугалим ага китепти берип, кел китепти оку десе, китеп деген сөздү укканда баланын ичиндеги бир каршылык ойгонот да. Ал мугалимге ачык айтпаса дагы, эжей мындай китептерди мен кармабашым керек, китепти кармаганда эле апам урушчу эле, чоңдор мени урушчу эле, бул китеп мага жакын эмес деп кайдыгер мамиле жасайт да. Ошол себептен жанагы китепти көргүсү келбей, окугусу келбей калган балдар болот. Ошол себептен балдардын кичине кезиндеги кызыгуусун жоготуп албай, аны кызыккан нерсесин айтып, берип, түшүндүрүп, көрсөтүп үйрөтүшүбүз керек, урматтуу ата энелер.